Мен даже борсок нормально бешір алчу емесін. Особенно айымдар аябай капризный келебиз го. Таттуулар дүйнөсүндө миллиондорду топса болот экен. Болот. Кардарлар 1 саат калганда деле оюн өзгөртүп кое беришет да. Кээ бирлер ойлошот, рецепт алдым болду деп кетип калган айымдар бар да. Сабырдуу болуш керек. Сразу эле УЗИде эле айтышты, сен ириңдеп кетиптир почкаң. 1-2 күн эле кечиксең, сен өлүп калышың мүмкүн деди да. Салам достор, YouTube каналымдын катталуучулары, аты жөнүм Назира Бердиулова. Биздин программабызга кош келипсиздер. Адаттагыдай эле биздин программабызга дайыма өзүн тааныткысы келген, өзүнүн күчү менен аракет кылган инсандарды чакырып келебиз. Өзүңүздөр билесиздер, үйдө отурган жөнөкөй кожокеден белгилүү инсандарга чейин, биздин коомдук ишмерге чейинки инсандар келип сол маектерди куруп беришет. Бүгүн да биздин расмий YouTube каналыбызга сонун видео материал жүктөрдү. Сөзсүз түрдө катталып көрүп коюңуздар. Коногубуз менен тааныштырайын. Акыркы убакта өзүнүн Instagram баракчасын аябагандай жакшы иштетип жатат. Айымдарга жашоону үйрөтүү жана ошондой эле таттуулар дүйнөсүнө баш багындырып жатат. Өзүңүздөр билгендей, таттуулар дүйнөсү азыркы учурда аябагандай күндөн күнгө өсүп өнүгүп жатат. Ошолордун катарында Ак Жол кызы Акмаралды студиябызга чакырдык. Бүгүн ушундай күндүн ысык саратанында дароо жасоолчу кекс жана ошондой эле бардыгы сүйүп жеген окрошка менен мохито жасап берем дейт. Андай эмесе келиңиздер, сөзүбүз башынан болсун. Акмарал Кутмангүл, кандайсыз, маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, шүгүр, өзүңүз кандайсыз? Абдан жакшы, таттуулар дүйнөсүнө келип калыпсыз. Абдан кызыктуу окуяларыңыз бар экен. Менимче бизди көрүп жаткан үй кожокейлерине аябагандай кызыктуу материал болсо керек. Келиңиз, бүгүн биз сизге кекс жасап берем деп жатабыз. Анткени азыр балдар эс алууда, жайакта эс алууда. Балдардын мындайча айтканда ден соолугун ойлоп, ошол учурда бат жасалуучу кексти үйрөтөм дедиңиз. Ал үчүн бизге эмнелер керек? Ал үчүн бизге жумуртка керек, сахар, суу, май, айран жана ун, разрыхитель. Болгону үчү киргизет. Аралаштырып эле соң кетип. Аралаштырып эле салып коебуз. Абдан жакшы. Келиңиз, эми алгач сөзүбүздү баштайлы. Кайсыл жактын кызы болосуз? Саламатсыздарбы? Мен Баткен облусунун Лейлик районунун Сүлүктү шаарында төрөлгөнмүн. Бул жака келгениме 6 класста келгем Бишкекке. Кыргызстан, Бишкекке көчүп келгениме 6 класстан келгенмин. Кийин Бишкекте окуп жүрүп, Сокулга көчүп кеттик, Шоповка. Ошо менен ошол жакта окуп калдым. Ошол жакты бүтүрдүм. Негизи мектеп кезде эле ушундай сабактар бар эмес беле? Мен билем, бизде алып барып эле бир нерселер жасаганды үйрөтүү эле эмгек сабагы деп коет эле. Мырзаларды алып барып устачылыкка үйрөтсө, айымдар болсо атайын ушул тамак жасоого үйрөтөт эле. Эмгек сабагына катышып калдыңызбы? Катышып калдым, ооба, бир аз. Ал жактан эмнелерди? Ошол жакта эле таттуулар жакшы көрчүмүн, аябай, ооба. Азыр миксерге коебуз. Миксер бир аз дырылдап өзүнүн жумушунду аткарат бул. 10 мүнөт жетет. Мынакей ажырайым даяр болду. Эми муну чарып, калгандарын кошобуз. Бул жерде ун менен, разрыхитель менен, ванилинди баарын кошуп алабыз. Бунун баары мунга аралаштырылат экенбиз. Анан жогоруда биз эмгек сабагын айтып калдык. Эмгек сабактан эмнелерди үйрөтчү эле сиздерге? Ал жакта булочка эле үйрөтчү. Ооба. Мектепте эң эле актуальный булочка. Өзүңүз кесибиңиз боюнча мугалим экенсиз. Эмнеден улам мугалимдик кесип менен иштеп кеткен жоксуз? Мугалимдик кесип менен себеби зарплатасы аз негизи биринчиден. Айлык аз болгончу. Азыр көтөрүлбөдү. Азыр көтөрүлдү, бирок эми көтөрүлдү. Ал убакта аз болчу да. Ошон үчүн ал менен иштеген жокпуз. Мугалимдик кесипти аркалабапсыз. Турмуш сизди кайсыл жокко алып барып таштады? Чач тарач болдум. Чач тарач болуп 1 жылда иштедим. Ал жакта да жакшы нерселерди үйрөндүм. Мужской же женский мастер? Женский мастер болуп үйрөндүм. Кийин ал жактан уже декретке чыктым. Декретке чыгып, ортосунда бир аз кийим сатып да иштедим. Содага да берген? Содага да, ооба. Кара-Балтада кийим сатып да иштедим. Анан кийин уже чарчайт экенсиң анын баарынанчы негизи. Дагы деле өзүңүз тапкан жоксуз? Ооба, ошо издедим. Кытайдан товар алдырып да иштедим. Баарын иштеп көрдүм негизи менчи.
Таттуулар дүйнөсүнө эмне үчүн баш бактыңыз? Мен Төрт негизи бала менен отуруп чарчадыңызбы, депрессия болдуңузбу? ошо 4 бала менен отуруп, күнүмдүк бир эле турмуш, бир эле күнү эртең менен турасың, ошо балдарды карайсың, ушинтип эле чарчайт экенсиң. Муну кайра дагы миксерге алып барып аралаштырабыз. Канча мүнөткө? 2-3 мүнөт. 2-3 мүнөт, Мынакей даяр болду. 5 мүнөткө да жеткен жок негизи. Эми капсулаларга куюп, духовкага кетиребиз. 4 бала менен ушинтип үйдө отуруп баары жумушту кылып көрдүм. Анан в конце уже фудблогер таттууга келдим. Таттууда неге таттуу? Кээ бирлер аябай мисалы оор көрүшөт ушул нерсени, таттуу бышпай калышат, башка болуп калат деп. Бирок таттууда өзүңдү от души калооң менен жасасаң, ал нерсе андай болбойт. Сонун эле буга да эмгек кетет аябай. Эмгектенсең жакшы сонун эле результат берет. Ушинтип капсулаларга салып алабыз. Алгачкы таттууну жасаганыңыз эсиңизде ошол күн? Ооба, улуу баламдын туулган күнүнө жасагам. Кандай болду? Бул курсту сиз атайын бир жактан барып окудуңузбу? Үйдөн отуруп эле, негизи азыр үйдөгү айымдарга аябай жакшы шарт бар да. Онлайн эле отуруп эле, үйдө отуруп эле ошонун баарыны үйрөнүп алсаң болот. Азыр онлайн баарын үйрөтүп калбадыбы? Ошондой эле мен деле онлайн эле окугам башында. Ооба. Негизи өзүңүз буга чейин таттууларды бышырып көрчүңүз беле? Бышырып көрчү эмесмин. Мен даже борсок нормально бышыра алчу эмесмин. Борсогум көтөрүлбөй калчу. Анан кийин уже чоңоюп, үй бүлөлүү болгондон кийин уже турмуш үйрөтөт экен анын баарына. Ошентип таттууларга келип калдык. Балаңыздын Алгачкы торту өзүм жасагам колумдан. Азыр дагы Инстаграмда биринчи эң астына түшсө ошол аябай просмотрда жакшы алган, кстати, биринчи болсо дагы. Ошондо биринчи жолу жасап, ошол меники экен, ошонун ары кетсе болот экен. Ошо менен иштесе болот экен деген ойдо келип. Балаңызга жасаган тортко сиз бир эме алкыш алдыңызбы? Награда. Аябай дамдуу болуптур, Акмарал. Жасачы деген сөздөрдү уккандан кийин балким сизде бир эме шык пайда болду. Мен балдарым вау, мама сонун экен деп аябай башында. Ошол биринчи тортунда ошентип аябай Буга чейинки жумуштарыңыздан эме алчыңыз беле? Сыйлык, награды, чачым жакшы кырттыңыз, рахмат деп. Рахат алып белеңиз? Чачта аябай негизи капризный болушат адамдарчы. Ошон үчүн чачтыкы бир аз кыйыныраак. Алкыш айткандар да бар, анан бир эле нерсеге аябай кечке монтип бул жер мындай эмес экен деп турганда адамдар көп да азыр. Ошон үчүн да ал жактан кетип калганын себеби да ошол болуш керек. Наразычылыктардан, анан бул жерим монда бул окшошпой калыптыр деп. Особенно айымдар аябай капризный келебиз го. Ошон үчүн көп. Өзүңүздүн мүнөзүңүздү көрө алдыңызбы? Ооба, башкалардан деле көрө алдым. Түрдүү инсандар менен иштешипсиз да? Ар тармактардачы, соода тармагында дагы көбүнчө коллектив менен иштейсиз. Бул таттууда эмнени байкадыңыз? Таттууда үйдө отуруп деле, ошон мисалы тук ярысын 4 болсун, азыр мүмкүнчүлүктө үйдө отуруп деле жасаса болот. Ал убакта чачты үйдө отуруп жасай алчу эмессиң да, негизи үйдө отуруп үйрөнө албайт элең ал убакта. Айтып коюшат го, таттууну жасаган инсандар таттууга жок депчи, анан мен жок, наоборот. Мен башында кичинекейимде мамам ал убакта ошондой эле сандыкка катчу да. Сандыкка катып. Жок, ал кезде эмне болчу да, жакшынын баары коноктук болчу да, конок жесең, конок жесең. Токтоп тур, сен жебейсиң деп сандыкка салып койчу да. Могуну духовкага алып барабыз. Ысык мешке канча мүнөткө салып коебуз? Бир 15-20. Жакшы экен. Ошентип ал мамам катып калган конфеттерин да жеп койчу. Азыр эми мамаңызга өзүңүз тортторду бышырып бересиз. Ооба. Азыр болсо мамам болсун, өзүм үй бүлөм болсун, только базардыкын жешпейт. Үйдөгү эле тамак. Үйдөгү тамактарды сен жасап кел деп, базардыкын алып барсаң туртуп коюшат. Жаса, өзүң жаса деп. Жакшы замандаштар, маегибизди улантабыз. Азыр биз сиздерге окрошканы жасалуу процессин көрсөтөбүз. Акмаралдын дагы кызыктуу окуялары бар. Биз менен чогуу олтуруңуздар. Демек, көбүнчө үйдө эле тамактарды жасап жейт турбайсыздарбы? Ооба, азыр көбүнчө үйдө тамак жеп калдык. Себеби натуральный. Андан кийин адал деп ошого карап калдык. Балдарыбыз дагы ошол тамакка үйрөтүп.
ошол эле пицца болсун, ошол эле торт болсун, баарын үйдө жасасаңыздар деле ар бир айым ден соолугу жакшы болот да балдардын. Көбүнчө кардарлар сизден кандай таттууларды суранышат? Торту сурашат. Той болуп калса, анда уже кекс болсун, пряники болсун, капкейк болсун, ошондойлорду уже тойлордо сурашат да. Сизде онлайнда курс бар экен да. Ооба. Көбүнчө айымдарды окутканда эмнени байкайсыз? О, бир жалпы айымдар. Болот. Үйрөнө албай жатам, кыла албай жатам деп. Болот. Азыр мен жакында эле онлайн бекер бердим. Шарттары менен ошого деле келген айымдар тигиндей экен деп жалкоолуктары менен жасап айтышат да. Бирок алардын да арасында мыктылары бар да. Өзүнө ишенип, өзүнө аракет кылып, ошонун баарын жасап кеткендер дагы көп, аябай. Ал мүмкүнчүлүк азыр онлайнда аябай жакшы болуп калды. Үйдө отуруп эле акча тапсаң болот. Үйдө отуруп акча таап дегенде иштейсиң, үйдө отуруп алып жөн эле акча келбейт да. Аракет кыласың. Эми онлайндан көп айымдар иштеп, анан миллиондорду таттык да берет да. Ушу таттуулар дүйнөсүндө миллиондорду тапса болот экенби? Болот. Алгачкы маянаңыз кандай болду таттуулар дүйнөсүнө? 500 жетпеген. 500 сомго жетпеген, дагы сон. Ооба. Өзүң жасайсың, өзүң канча эмгегиң кетет, анын ичинде канча убактың кетет, кээде нерв болосуң. Ошонун баары. Эмне нерв болосуң? Кээде кардарлар менен ооба. Кардарлар 1 саат калганда деле оюн өзгөртүп кое беришет да. Коюңузчу. Ооба. Колбасаны неме кылабыз? Жарымын алабыз. Бул кондитер үчүн аябай оор болсо керек, 1 сааттын ичинде оюн өзгөртүп. Ооба. Себеби анын кайра сенин аябай кайрадан оңдошуң керек болот да. Ал оңдоштан убакыт. Дизайнабы же салмагыбы? Дизайны. Бирок кээ бир кардарлар болот, ровно 1 килограмм же ровно 2 килограмм деген кардарлар да болот да. Ал мүмкүн эмес керек, Тортто мүмкүн эмес ал нерсе. Себеби торт баарын өлчөм менен заранее айта албайсың да, ушунча килограмм депчи. Себеби сен көрбөйсүң да, аны жасалуу болуп жаткандан кийин, анан кийин көрөсүң ал нерселерди. Ошон үчүн ошол жерлери кыйыныраак. Бир аз эмгекти, бир аз нервти алат. Бааланбай кетеби кээде? Бааланбай кетет. Болушта кадарлар буйртма берип коюп жок болуп, же унутуп калып, же болбосо албай койгондор. Өзүңүз ошол торттор жеп калган күндөр. Башка бирөөгө сатып өзүндөй кардарлар болуп калса, башкага бирөөлөр батырачып калышат. Ооба. Аты менен акылгандар болуп калат. Аты менен акылгандарды кайра ал сториске киргизип туруп, кайра башкага сатасың. Биздин айымдарга түшүнүктүү болуш үчүн онлайн курста сиз эмнелерди үйрөтөсүз? Айтып берип кетсеңиз, Мен онлайн курста тортторду үйрөтөм. Торттон таттууларды, кекс, пирог, ошонун баарыны онлайн үйрөтөм. Кече медовый торттун бир эле тестодон жасалганды 4 торт кылып жасасаң болот да. Ошону мен бекер бердим. Аны элдер негизи сатышат, бирок мен шарттар менен аны бекер бердим. 400гө жакын, почти 500гө жакын аял кыз келиндер алышты. Акысыз алды. Бул сиз өткөргөн онлайн курста акысыз айымдар баалайбы? Анткени билесизби, өзүңүз акысыз болгондо көп айымдар баалабай калат. Ошол бар негизи. Себеби сен группага кошосуң да. Группага кошкондон кийин ал айымдар ошол группада туруп турсун дейсиң да. Бирок үйрөнүп алса экен. Мен мисалы жөн эле берип койдум, шарттарды орундады. Ал жерде группада туруп турса алар, билбегенин баарын кайра сурашат да. Өздөрүнө жакшы эмес ал нерсе. Кээ бирлер ойлошот, рецепт алдым болду деп кетип калган айымдар бар да. Покинуп кетип кеткендер бар группаны. Ойлошот, барып эле жасай калам деп. Негизи андай эмес. Себеби мындай үйрөнө албайсың да сразучу. Могу да кандай болот деп жасап жатканда сен процессте уже билесиң кайсы кандай экенин. Ошон үчүн группадан негизи чыкпаш керек да. До конца өзүң өлө мыкты болуп кеткенче сен группада эле болуп турганың жакшыраак. Анан мен кече түшүндүрүп да айтып кеттим группага. Эмне үчүн чыкпагыла, эртең тиги Акмаралдан алдым эле, окшошпой калды деген жаман Акмарал болуп калбайын десем, түшүнүштү, түшүнгөндөр түшүнүштү, түшүнбөгөндөр түшүнгөн жок. Ошонтой эле. Акмарал, мындай суроо, кыйын кондитер болуш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек? Сабырдуу болуш керек. Жакшы, анан аракетчил болуш керек, эмгекчил болуш керек. Өзүңдө бир цель болуш керек да. Сен бир цель койбосоң,
жатын эле көрөт го негизи, уйкуң келип эле салсаң эле дей бересиң. Кондитер үчүн эме сабырдуулук, анан эмгекчилик керек, э? Ооба, аябай эмгек. Себеби ошол эмгек кылып атып, жасайсың, эмгек кылып атып изденесиң, биз окуйсуң кайра. Себеби замандан артта калып калбайсың дейсиң да. Окуйсуң, ошентип атып мыкты кондитер болосуң. 4 бала менен оор эмеспи? Балдарым негизи бир аз чоңоюп калышты. Аябай деле кичинекей эмес балдарым. Энимдер бар, жардам беришет. Жолдошум бар. Колдоп, коштоп турушат. Ошо менен жеңилирээк мага. Кондитердик бир жакшы бир кофейня ачуу планыңызда, же атайын айымдар үчүн борбор ачуу планыңызда барбы? Бар, иншаллах, буйруса. Себеби мен сторисиме да чыгарып койгом. Канчалык эмгек кылсаң, оор болот ал жол. Билем, ал жол оор болот, бирок ал нерсе сөзсүз болот, мен ишенем да, ошого ишенем. Мындай оюм бар, бир кофейня ачып, өзүмдүн таттууларымды сатсам деген. Сиздин башка кондитерлерден айырмаланып эмне фишкаңыз бар? Кандай инсайттарыңыз бар, таң калтыра турган? Азыр мурда неме ырчылар көп эле да? Азыр кондитерлер эле, фудблогерлер көп болуп кетти да? Каждый второй человек он фудблогер. Эмне фишкаңыз бар? Мисалы, сизди көрүп жаткан айымдар эртеңки онлайн курсуңузга жазылсын да? Ушундай бир жаңылык бар турбайбы деп. Ооба. Негизи ар бир адамдын өзүнүн адамы болуп болуш керек. Себеби мисалы бирөөнү карап туруп эле адам жакын тарта турган адам болуш керек деп ойлойм да. Ошол адам сага ишенип, сага келет курсуңа. Ошондон курстарды алып, баарын түшүндүрүп, айтып, ошондой боло берет деген болбош керек да. Баарын группадагыларга баарын жооп берип, сөзсүз түрдө 24 саат бою кайтарым байланышта болуш керек. Ооба. Ошонусу менен айырмаланасыз. Ооба. Акшы, азамансыз. Замандаштар, көрсөтүүбүздү улантабыз. Азыр мынакей биз окрошканын жасалуу процессин сиздерге көрсөтөбүз. Ал эми биз ушул туурого убактысы кетирбеш үчүн бат-баттан турай калайлы. Бул сонун жаңылык фудблогерлерге, Кудай буюрса, жакында сиздер эгерде үйдө бала менен депрессия болуп жатсаңыз, бул онлайн курстар менимче сиздер үчүн сөзсүз түрдө Акмаралдын баракчасы биздин видеонун астына жазылат. Баш багып, ошол жактан даамдуу, таттуу тамактарды жасаганды үйрөнүп алыңыздар дагы, жакындарыңыздарды таң калтырыңыздар. Улантабыз. Мынакей айымдар биздин кекс даяр болду. Үстүнө пудра сыйгылып койдум. Эми окрошкабыз да даяр болуп калды. Бул жака биз майонез. Өзүбүздүн даамыбызга жарашабы? Определенный чоң кашык кошобузбу? 2 чоң кашык же даамына жараша. Айырмасы жок. Кефир куябыз. Баарын 1 литр кефир куйсаңыздар болот. Анан азгана туз салабыз. Акмарал мага мындай жашоодо бир оор, бир кыйынчылыктан өткөндөй сезилесиз да? Көздөрүңүз мындай кайгылуу, бир мындай бир нерсени жасап ийсем, тону коңкоруп салсам деп, бир оор күндөр болдубу жашооңузда сиздин? Ооба, болду. Ал жакында эле болду. Бир 4-5 ай болуп калды. Могу кааласа болот, кааласа болбойт. Салбай деле койсоңуздар болот азганагына. Биздин окрошка дайын болду. Эми бизге мохито жетпейт. Назиреже. Эми биз мохито даярдайбыз. Ал үчүн бизге мынакей замандаштар көрүп турасыңар, бир аз мята керек экен, апельсин, лимон, газдалган бир суусундук спрайт болобу, ошонун баарын жасап, үй шартында балдарыңыздарга сонун мохито жасап берсеңиздер болот. Азыр мен бул жака эмелерди атайын муз даярдап койгом, музду сала берейин, э? Ооба. Мен пока кесе берейин. Айтыңыз. Сонун эле күндөр болуп аткан, негизи. Сонун заказдарымды алып, аябай жакшы болуп келаткан күндө эле ооруп калдым негизи. Ооруп больницага 10 күн жатып чыксам деле ал жактан да жакшы лечение кылышкан эмес, ошон үчүн. Эмне болуп оорудуңуз? Тамагым ооруду. Грипп, жөн эле обычный эле грипп, бирок жакшы лечение кылбагандыктан меники уже грипп башкача айланып кеткен да. Ошон үчүн ошол температурам 40тан ашып, аябай таң калышып, 40ты да көтөрүп жүрөсүң депчи. 41 болгон. Ошондой болсо деле мен больницадан чыгарып коюшкан.
10 күн жаттым болду депчи. Барып сасык тумоону дарылабай коюш. ооба, мен то почкам, то ашказаным деп ошентип атып бар жагын текшерткем, бирок мен УЗИге түшүрбөптүр да. Почканын УЗИсине түшүрбөптүр. Мен бардыгы кепти, бөйрөктө туруп. Анан ошол күнү суббота болчу, кечинде аябай 40-тан ашып кетти, 41 болуп кетти. Температураңыз? Температурам. Бисмилла. 41 болуп кетип, скорый чакырдым. Скорый чакырсам, мен лечискеге атып берсе деп ойлогом да. Анан кийин эле уже кала берем үйгө депчи. Алар биз азыр атпай калганбыз, укол андай, биз менен барышыңыз керек деп чогулуп кетишти. Түндө кеттим, 4 баламды таштап коюп, барсам ал жерде деле точно аныкталышкан жок эмне экенине. Демек, диагнозду сизге туура кое алышкан эмес. Анан шаарга урологияга келдим. Урологияга келип, ошол жерге бирок айтышты, сразу эле УЗИде эле айтышты, сен ириңдеп кетиптир почкаң. Бөйрөгүңүзбү? Бөйрөгүм ириңдеп кетиптир деди. Ошону операция кылбасак болбойт деп. Ошол жерде сразу эле анализдер тапшыртырып, кечки 3,5 чейин уже мен даяр болуп калдым да операцияга. Өзүм да билбедим. Ошол күндөрү аябай оор негизи. Дарыгерлер болбойт деп коюшту. Ооба. Если ошол күндөрү сразу 1-2 күн эле кечиксең, сен өлүп калышың мүмкүн деди да. Бөйрөк ириңдеп кеткен. Бөйрөң ириңдеп кеткен деп. Ошондой эмеге алып барыш мүмкүн экен да. Ооба. Анан операцияга даярдап полный аябай жакшы. Азыр да айта алам, аябай жакшы врач болчу. Жеңил, жаш, аябай врач, ошол врач прям айтты. Сен ойлонбо, бирок кечиксең уже өлүп калышың мүмкүн деди да. Ошондо мен аябай каттуу неме болгом. Өзүм кандай десем, өзүм аябай жаман болгом негизи. Операция болуп, кийин ошол күндөрү орозон как раз кирип калган да. Орозон башы. Мен орозо кармайм дегем да. Анан Алла Тааланын буйругу, орозо кармай калгам. Азыр да эстесем аябай жаман болом негизи. Өлүп калам деп корктуңузбу? Ооба, анан орозомду кармабай калды деп аябай. Азырга чейин прям ичимде аябай неме кылат да. Жолдошум дагы айтты, мен жолдошум келсе ыйлап атпаймынбы? Элдер орозо кармап атышат депчи. Мен кармалбай калдым. Сиз орозо кармабай калганыңызга өкүндүңүзбү? Же ошо операциядан мындай жакшы чыктыңыз да, операцияңыз ийгиликтүү болду. Сиз деген ошол кезде Алла Таалага ыраазычылык билдиришиңиз керек да. Же сиз ошо орозоңузду тутпай калган кыжаат болдуңузбу? Же тирүү калганыңызбы? Жок, мен негизи мен мындай адамдарды көрүп мен суктандым да. Жакшы зависть деп коет го, белый зависть болду. Себеби алар орозосун кармап атат, ооздорун ачып атышат. А мен даже өзүм башым көтөрө албай жатам да. Ага дагы шүгүр. Ден соолугуңуз жок. Ооба, ден соолугум жок жатат. Тура албайм да ал жерде. Ошол жерде аябай азырдан прям эстесем аябай жаман болом аны негизи. Арадан бирок 4-5 ай өтүп кетти ал жерде. Өзүңүзгө канча убакта келдиңиз ушул окуясы? Ооба. Өзүмө азыр 4-5 ай болуп калды. Азыр шүгүр уже бөйрөктү алмаштырыштыбы же? Жок, бөйрөк менен кабырганын ортосу ириңдеп кетиптир. А бөйрөгүм таптаза эле, просто кабырганын ортосу ириң прям ириңдеп калыптыр да ал жерчи. Ошон үчүн азыр биринчи орунда экенин түшүндүм. Ооба, азыр аябай өзүмдү айтам, азыр кааласам уктаймын. Мурункудай жок. Өзүңүзгө көбүрөөк көңүл буруп калдым. Себеби ден соолукту кадырын билгенден кийин уже башкача болуп калат экенсиң. Мурда балдарым деп эле тытын эле не болсо эле балдарым деп калат экенсиң. Азыр уже өзүм дагы ойлоп калдым да. Алардын арасында өзүм да бармын деп. Ошондой шүгүр. Жашоо. Замандаштар, бизди көрүп жатсаңар, мына ушундай кыйынчылыктардан өткөн инсандар аябай кыйын болуп чыгышат. Азыр мен сиздерди жакыныраак келишиңиздерди каалайм экранга. Анткени азыр кекс даамдап көрөбүз, окрошканы даамдап көрөбүз жана мохитону ичебиз. Алыстабагыла.
Назира айым, келиңиз эми сизге куюп берейин, даамдап көрүңүз. Менимче даамдуу болсо керек. Ооба. Көтөсүнөн эле көрүнүп турат. Түстүдөн түңүлбө дейт го кыргызда. Болду, жетиштүү. Мен диетадамын. Келгиле, бир аз жашыл чадан үстүнө кошуп, чогуу даамдап көрөлү. Чай коюп койгом. Азыр кичине бизди көрүп жаткан замандаштар менен даамдап көрүп, бир аз мохито берсеңиз. Андан соң отуруп дасторкондун чекесине чай ичип, алдан аркы маегибизди уланта берели. Бисмилlah. Сонун болуп турбайбы? Окмуш. Беңиз. Вкусно. Мына кекстен алып көрөлү. Кекс. Караңыздарчы кандай сонун. Колуңузга береке, колуңуз дарт көрбөсүн. Акмарал, колуңузга дарттуу көрбөсүн. Мага чизкейк. Када сыртында турган замкеге сникерс, Кудай буйруса. Аны сөзсүз түрдө неме өзүмдүн Instagram баракчама чыгарып белгилеймин. Мен эле окуп кетем деп ойлогомуз, кандай болсун. Сон. Алгачкы такой воздушный. Вахш. Айсим Радилаев жаткан жер жайлуу болсун, мынтип айтат эле. Биздин эфирибизге келип даамдуу тамак жеп атканда, ай тилим жута албайм Назира депчи. Ошондой эле сонун болуп тура, аябай даамдуу. Жакшы болсун. Вкусно. Ай. Мен да даамдап көрөйүнчү. Ресторандагы бул жакта эле алат го? Сонун болуп тур. Укмуш, Акмарал. Учурдан пайдаланып, бизди көрүп жаткан айымдарга бир кабат элек айтып койсоңуз жыйынтыктайлы. Ооба, Назира айым, сиздин командаңызга, сизге чоң рахмат. Чакырганыңыздарга да чоң рахмат. Мендей жөнөкөй эми башталып, өзүнүн ордун эми ушул чөрөдө таап келаткан айымдарга өтө чоң мүмкүнчүлүк бул өзүн көрсөтүп алуу. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат. Жана мен колдоп жүргөн дайым үй бүлөмө, жолдошума баарына чоң рахмат айтамын. Жана айымдар дайым ден соолуңуздарга караңыздар, балдарга адал тамак бериңиздер, домашний, натуральный тамактардан берсеңиздер, ден соолук аябай кымбат. Ал баары эле айым билет, ошон үчүн үй бүлөңүзгө дайым оригинальный тамак, мондай сонун үй домашний шартта тамак жасап берсеңиздер болот. Эгерде тамак жасаганды билбесеңер, анда менин онлайн курсума келгиле деп коюңуз. Ооба. Анда силер таттуу жасаганды билбесеңиз, анда менин онлайн курсума келсеңиздер болот. Азыр келсеңиздер, бекер мастер-класстар да бар. Абдан жакшы, замандаштар. Аты жөнүм Назира Бердиогулова, кадр сыртында Замир мырза. Жалпы студияга телең ыраазычылык айтабыз. Бүгүн келип биз мынакей артында турган вывеска кайнына жана келин Курманжандын студиясы. Бул студияда дайыма даамдуу жана өтө укмуштуудай маектер болот. Кудай буйруса, карадан экран аркылуу көрүшөбүз, угушабыз. Каналга катталгыла жана комментарий бөлүмүнө сөзсүз түрдө жакшы пикирлерди калтыргыла. Жакшы сөз жан эритет, жаман сөз жан кийит дейт дегенде бир гана жакшы сөздөрдү бири-бирибизден аябай айтып жүрөлү. Чай кайнады, биз алдан аркы маегибизди улап чайдын үстүндө коурашалы. Сиздер болсо бул рецепттерди пайдаланып үй бүлөңүздөргө даамдуу тамак жасап бериңиздер. Көрүшөбүз.